Министерство финансов совместно с Международной ассоциацией развития приступили к реализации проекта «Комплексное повышение производительности молочного сектора в Кыргызской республике». И в реализацию данного проекта также были вовлечены и мы. Проектная стоимость финансирования составляет $2 миллиона США. Финансирование направляется на поддержку фермеров из Курской области. В рамках данного проекта они могут получить беспроцентные займы сроком до 3 лет на приобретение крупнорогатого скота, на улучшение условий их содержания или на улучшение инфраструктуры поддержки молочного предпринимательства. Гарантийный фонд содействует Министерству финансов в выдаче займов с октября 2019 года. За этот период нам удалось добиться хороших результатов. За этот период выдано займов более чем на 140 миллионов, а количество бенефициаров уже более 2000 человек. Проект, он очень социально ориентирован, он ориентирован на поддержку малообеспеченных хозяйств. То есть есть условия, по которым бенефициары не должны иметь более 3 дойных коров, земельный участок у них должен быть мерой не более 5 гектар. И мы проводили последующий мониторинг проекта, переговаривали непосредственно с бенефициарами, которые выразили очень большую благодарность как Министерству финансов, так и Международной ассоциации развития и гарантийному фонду за то, что они получили возможность привлечения финансирования на беспроцентной основе. Данный проект признан Международной ассоциацией развития успешным, и на данный момент Министерство финансов прорабатывает возможность увеличения проектного финансирования дополнительно на 10 миллионов сомов. И данный проект будет продолжен на территории Сокольской области, и полученный опыт также будет экстраполирован на Рынскую и Тавасскую области. И мы надеемся, что этот проект принесет еще много пользы для наших предпринимателей. Беспроцентный кредитти алганбыз. Уулум алган, уулум бүгүн жок болуп калды жумушка кетип. Бир уйду музоосу менен алдык. Кудайга шүгүр, ошол уйду алган күндөн баштап саан уй болчу. Саап аттык, сүтүн өткөрүп аттык. Музоосун болсо күзүндө жер айдап сөөгө карата сатып ийдик да. Аны деле жакшы чөп сатып алдык анын акчасына. Анан комбайн, тракторлордун карыздарынан кутулдук. Биз эми айылда жашап аткандан кийин мал менен оокат кылабыз. Айрыкча ушул уйга көп көңүл буруп атабыз кийинки учурларда. Анткени уйдун сүтү кичине көтөрүлгөндө биз үчүн аябай эле жакшы болуп атат. Ушу чай алабыз, май алабыз дегендей тиричиликке керектүү оокаттардын баардыгын ушул уйдун сүтү менен тиричилик кылып атабыз. Рахмат анан ушул финансы министрлигине, анан жана кепилдик фондко ушул бизге ушул акчаны беспроцентный кылып бөлүп бергендигине. Ушул беспроцентный кредит уулум үйлөндү эле, ошо уул келиним алды эле. Музоолу уй сатып алышты. Жайлата сүтүн төгүп, жакшы эле үй бүлөгө жакшы эле эме болот, доход болот экен. Айыл жеринде да ушул кредитти укпай алгандар да көп болуп атат. Дагы берсе дагы эле айыл жашоочулардын жашоосуна жакшы эле көмөк болмок. Кепилдик фондуна аябай чоң ыраазыбыз, алгандардын баары. Да ушундай көп семьяларга, муктаж семьяларга берсе жакшы болмок. Биз ушул кепилдик фонддон 5% акча алып ага музоолу уй алганбыз. Музоолу уй алып ошону пайдаланып атабыз. Сүт берип атат. Бир топ эле үй бүлөлүк бюджетке жардам болуп атат. Ушу финанс министрлигине, кепилдик фондго чоң рахмат. Биз Түп районунан Долоон айылынан болобуз.
баягы кредит алган эмебизге, акчабызга бул уйду алганбыз. Бул өзүмдүн биринчи уюм болчу. Анан дагы саан уй кылалы деп кошумча дагы ошо кредит алгам. Кредитке ушул уйду алдым. Бул уюм алган себеби Ак Жолдо уй болду. Артынан музоолор келди, ичинде сарайда музоолор бар. Артынан жакшы музоолор келди. Бургачы музоолордон алдык. Буюрса кийин дагы көбөйтө алайын деген оюмда саан уй кылчу. Эми айылда ошо экен, саан уй менен эле, саан сүт менен эле жашайт экенбиз. Каржылык министрлигине жана кепилдик фондуна чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бизге ушундай каржы министрлигинин жана кепилдик фондунун ыраазычылык билдирмекмин. Себеби ушу бизге 5% кредит зайым берди. Биз ошону алып колдонуп, буюрса биз ушул уйду алдык. Ушул уйду алып, жанында музоосу турат. Жаман болгон жокпуз, Кудай буйрса алдыга жылышып атабыз. Жайлай сүтүн өткөздүк, тыйын кылдык. Андан тышкары сүтүн да ичип атабыз. Эми Кудай буйрса дагы боз тууйн деп атат. Дагы бизге салым кошуп берип атат дагы деле. Ушундай биздин айылыбызда негизи жумуш деле жок. Элдер ушул талаачылык менен жерлерин иштетип жана мал чарбачылык менен жан багышат. Ушундай фонд бизге келгенде биз абдан кубанычтабыз. Рахмат. Элдер ушундай көп бизге ушундай Кыргызстанга келип айыл чарбачылыгын өнүктүргөнгө салым кошуп аткан ушу кепилдик фондуна дагы бир жолу рахмат. Алыңыздар, абдан жакшы каражат, үй бүлөңөргө каражатын көтөрөт. Былтыр ушу кредит алдык элек, ушу 68 000 ага уй алдык элек. Уй алып айыл тургундарына иштебеген үй бүлөлөргө жакшы эле болот экен. Уй алып аныбыз тууп берип, саап, сүтүн төгүп, күнүбүздү көрүп атабыз. Кепилдик фондко, каржылык министрлерине чоң рахмат, ыраазычылык билдирет элем. Ушундай да проектилер болуп турса, абдан жакшы болот эле айыл тургундарына. Бул уй багытында ушинтип элди мындай айтканда жакшылыктан көтөргөнгө деле пайдасы тийип атат. Кепилдик фонд, каржы министрлигине мен ыраазычылыгымды билгизип кетет элем. Себептен деген мен могу уйлардан ошол берген акчага 5% мындай айтканда. Ошол акчага мен уйду алып, мисалы үчүн уйдун сүтү менен эле үй бүлөгө жакшы киреше болуп атат. Музоолор өзүнчө. Анан эми ушундай финансировать этилгенден кийин мен өзүмдүн жеке оюм, башкалар деле айылдыктардын ойлору бир кайра бир кутула жаздап келген кезде же кандайдыр бир дагы финансировать этсе, бул жакшы эле оокат болот экен. Эл өз багыты менен ошол акчаны деген азыр элдер үйрөнүп эле калышкан. Ошол акча менен дагы мисалы үчүн мына мондай сарайларга дагы бир сүт багытында уйларды алса жакшы эле болот экен. Мен дагы бир сыйра ошол ыраазычылыгымды билгизип кетет элем. Ыраазычылык билдирип кетким келет ушу финансы министрлигине ушу бизге 5% кредит берип айыл чарбабызда бизди колдоп, бизге абдан чоң жардам кылдыңыздар. Сиздерге абдан чоң рахмат. Ушул кепилдик фонд бизге абдан чоң жардам кылды. Бизге берген фонд 5% кредит берген акчасына биз уй алганбыз, музоолуу уй алдык. Ошо музоолуу уйдун көп пайдасын көрүп жатабыз. Буюрса абдан жакшы. Баарыңыздарга чоң рахмат.